Бишкек шаарында сейттик деген жерде газ жарылып, үйдүн ичинен газ бул. О, газовый котел бул жерде турган. Сау эле. Ташындайсың. Могул жер жарылган. Үч терезеси атып кеткен. Машинасы бол. Машинасына тийген. Карча взрыв, волнаныкы. Үйгө чейин бир 15 метр атып кеткен. Бул жагында спальнясы, кухнясы, мында айыр комната экен. Ол жерде газ турат. Тетиги датчик көрүнөр, достор. Сигнализатор. Ошону өчүрбөгүлө. Текшерип тургула, ойлагыла. Бишкек шаарында сейттик деген жерде газ жарылып, үйдүн ичинен газ бул. О, газовый котел бул жерде турган. Эже күйгүзгөн экен, ошол кез жарылып. Арга 1, 2, 3 комнатасынын терезеси ыргып кеткен. Бул үй газ менен иштейт негизи. Отопление газ. Бар газ. Газ жарылбаш үчүн эмне кылыш керек? Эң негизгиси бул ушундай датчик турат экен, билсеңиздер. Мында датчик ар бир үйдүн ичинде дедим, датчикна. Ошол сайып туруш керек. Бул деген сигнализатор экен. Өзү иштеп кетет экен. Эгерде газ чыга турган болсо, бул өзү сигнал берет экен, пикать этип. Клапан жабылбаган себептен утечка боло берет. Газдын датчиги өчүктөн көбүнүкү тамак жасаганда, борсок бышырганда ошол өчүрүп коюшат экен, унутуп калышат экен жарандар. Ошол кезде мен бул өчүп койгон тура берет дагы, сигнализатор иштебей калат, клапан автомат түрдө газ жабылбай калат. Ошондой эле дагы бир нерсе айта кетчи, ушундай мебелдер турат, кухняныкычы. Ушуларды жылдырып же газовый прибор турат, аны жылдырып, могу шлангтар, булар деген кислородный шланг, бул деген хамут менен эле бекилет көндөрүп, ушуларда бошоп калат экен. Эгерде газовый плитаны жууйм десеңиздер, муну өчүрүп туруп, жууп туруп, кайра газовый плитаны ордуна койгондо, сөзсүз 104кө чалып, служба газды чакырып, текшертип, утечка барбы, жокпу. Негизи эле бир канча убакта бир, балким жарым жылдагы, балким 1 жылдагы служба газа 104кө чалып, аларды чакыртып, биздин текшерип бергиле, подозрение бар, утечка болбой эле деп тургула. Болбосо ушундай жарылыптыр бүгүн. Видеосун көрдүңөр өзүңөр. Жарылганда күбө болдуңуз, айтып берсеңиз, эмне болду? Биз кошуна болобуз. Взрыв болду. Биз шкаф түшүп кетти деп ойлоп калдык да. Взрыв болуп, анан аркасынан кайра бирдеме түшкөнсүп, кишилер түшкөнсүпчү. Анан бир замат эле кыздар бакырып баштады. Ва, помогите, помогите деп эле страшно болду да. Ошо. Потом подъездге чыксак эле, карасак эле пожар, кыздар турат, бакырып отурат, илеп отурат. Эле страшно болду да, ошо соччу. Скорый келди. Скорый келди. Пожарный келди. Пожарный, милиция, газовая служба келди. Ошо. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден суранычы. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагы бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ошо угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сен сакоосуң, жакшы сүйлөй албайсың деп.
ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүлназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Биттай кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар.